Урматтуу туугандар, кыргызстандыктарым. Болду эми бизге революциянын кереги жок. Азыр баары сонун эле болуп келатат. Ички саясат деле акырындык менен нугуна келип атат, сырткы саясат деле акырындык менен нугуна келип жатат. Сонун долбоорлор ишке ашып жатат. Аны сокур эле киши көрбөсө, карапайым эл көпчүлүгү баамдап көрүп, баасын берип эле турган кесип. Эми оппозициябыз деп жанагындай тайный заговор кылып, анан эптеп эле бир ызы чуу кылып бийликти алабыз дегендери аман эле болсун да. Революция болуп кете турган болсо, кайра Кыргызстан 20 жыл, 10 жыл жок деген артка кетет. Анын эмне кереги бар? Эми жанагы камалгандар боюнча, эми урматтуу элим, бизде ички иштер министрлиги, күч структуралары эмне үчүн бар? Ушундай ичара бүлүк кылган, ушундай бир заговор кылып, ызы чуу кылабыз деп өздөрүнчө сүйлөшкөндөрдү кармап бөгөт кое албаса, анда алар эмнеси менен күч структура болуп туп-туура кылып атат. Арасында мына көпчүлүгү камалгандар. Мен баарын айтпайм, көпчүлүгү обиженныйлар. Таарынып, эптеп эле бир балекет кылып, ызы чуу таап, шылтоо издеп, ошо шылтоого кыпчылып эле бир нерсе кылыш амалын көрүп жатышат да. Аны баарыбыз эле билебиз. Эл эмне тупой эмес да турабы? Эл керек болсо баарыңардан акылдуу. Кемпирабад боюнча мен эч бир комментарий кылбайм. Себеп дегенде менде ал боюнча түшүнүк жок. А бирок мен азыркы кылып аткан бийликтин иштерине ишенем. Себеп деген ал жерде эмне бир эле киши же эки эле киши отурган жери жок. Бүткүл команда, акылдуу кишилердин баары отурат, иштеп жатат, ойлонуп жатат. Анан кантип эле жөн эле ушунчадан бери иштеп келаткан нерсени сатып же бирөөгө берип салсын. Мен андайга такыр ишенбейм да. Себеп деген ал кишилердин башы эки эмес же такыр эле биз силер ойлогондой кем акыл эмес да. Кыргызстанга тынччылык керек, тынччылык. Митинг, анан переворот, революциянын таптакыр кереги жок туугандар. Жөн эле мынау камалып кеткендер, эгерде мыйзам дей турган болсо, мына мыйзамдуу түрүндө тастыктап берсин, эч кандай төңкөрүш жасабаганына, же болбосо чыккынчы эмес экенине, же болбосо агент эмес экенине чыгат, акталат. Эмне маселе?